Бизге чейин дагы канча деген депутаттар шайланып келген. Бизден кийин да канча деген депутаттар шайланат. Кудай буйруса, эл шайласа дагы депутат болобуз. Ошондуктан ар дайым бул депутаттыкты же болбосо министрликти эч ким бизге байлап берген эмес да. Ошондуктан 6-чы чакырылыштын депутаттарын, коллегаларым баарын чакырып кетет элем. Ушу коррупцияга деген ушу мыйзамды колдоп берсеңиздер, буга чейинки бул мыйзамда ушу коррупцияга эч кандай бир мындай жакшы мыйзам толуктоо каралган эмес экен да. Эгерде биз бул жүрүштө кете турган болсок, мамлекетибизди алдыга өнүп өсүшүнө өтө бир тоскоолдук болот. Буга чейинки мына бүгүнкү күнү биздин мамлекетибиз чоң деген бир карыздарга батып турат. Бүгүнкү күнү коррупционерлер миллиардер болуп отурат да, бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан бул коррупцияга жол жок деген уран менен биз бул мыйзамды кабыл алып берет деген чоң үмүттөмүн деп, урматтуу депутаттар. Биз келечекте 6-чы созуп эмнебиз менен айырмаланышыбыз керек? Буга чейинки болгон коррупцияны, bundan кийин коррупцияга жол жок деп ушу мыйзамды кабыл алып берсек, өтө жакшы болот эле. Бизде илгертеден биздин ата-бабаларыбызда уруну уру деп, анын 7 урпагына чейин урунун баласы деп айтып келген. Биз мына бүгүнкү күнү эгерде биз ушу мамлекетке кол салып аткан, мамлекеттин байлыгына кол салып аткан коррупционерлерге бүгүнкү күнү биз точка койбосок, эч качан биз келечектеги өнүккөн мамлекеттин катарына кире албайбыз.